Мындан ары коррупционерлер айып төлөп кутулуп кете албайт, сөзсүз түрмөгө отурат. Жакындары кызматка алынбайт. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирүү жасады. Ош менен Ноокатты байланыштырган жол, өзгөндөгү айланма жолдун курулушу кызуу жүрүүдө. Камчыбек Ташиев жооптуу тараптарга жолдун сапатына көңүл бурууга жана белгиленген мөөнөттө бүткөрүү тапшырмасын берди. Саламаттык сактоо министрлиги элдик медицинаны мыйзамдаштырууну сунуштап чыкты. Анда табылчылыкты изилдөө, өнүктүрүү жана саламаттыкты сактоо системасынын катарына киргизүү мерчемделүүдө. Күндөмү жыйынтыктын бул жумадагы чыгарылышы мына ушундай орчундуу темаларды камтыйт. Студияда мен Азамат Абдиев, бизден алыстабаңыздар. Ата журт партиясы шайлоого катышпайт. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өзү бийликте турганда ата журтту шайлоого катыштырбай тургандыгын билдирди. Парламентте өлкө үчүн маанилүү болгон мамлекеттик маселелер талкууланышы керек. Жыйында көтөрүлгөн жеке ушак айыңдар жогорку кеңештин кадыр баркына шек келтирип жатканы төрага тарабынан айтылды. Жалпыга маалымдоо каражаттары жана интернет аркылуу жала жаап, жалган маалымат таркаткандар жазаланат. Жогорку кеңеш бул мыйзамды биринчи окууда кабыл алды. Казакстандын көкпар боюнча курама командасы Ысык көлдө өтө турган биримдик кубогуна келбейт. Көкбөрү федерациясынын чакыруусун Казакстандын көкпар федерациясы болбогон шылтоолорду айтып четке какты. Өтүп бара жаткан жумада мындан башка да кандай жаңылыктар жүз берди? Жума хроникасы кенен токтолсун. 16 сентябрь дүйшөмбү. Президент эл аралык олимпиадалардын жана күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын байге ээлери менен жолукту. Ата журт партиясы шайлоого катышпайт. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев өзү бийликте турганда ата журтту шайлоого катыштырбай тургандыгын билдирди. Сузак районунун Беговат айылына 5 чакырым жолго асфальт төшөө иштери башталды. Бул жол менен Өзбекистандан келген туристтер өтүшөт. Президент Садыр Жапаров администрациянын, мамлекет башчысынын иш башкармалыгынын жетекчилиги жана кызматкерлери менен биргеликте бүткүл дүйнөлүк тазалык күнүнүн алкагында ишембилик өткөрдү. Кыргызстандын Көкбөрү федерациясы казак көкпарчыларын 1 ноябрга биримдик кубогуна чакырды. Кыргызстандын футбол боюнча кубогун Жалалабад шаарынын Мурас Юнайтед командасы жеңди. 17 сентябрь шейшембе. Президент Садыр Жапаров Борбор Азия Германия форматын натыйжалуу пайдаланууга чакырды. Астана шаарында Борбор Азия Германия саммити өтөп, ага Германиянын канцлери жана Борбордук Азиядагы 5 мамлекеттин өлкө башчылары катышты. Саламаттык сактоо министрлиги элдик медицинаны мыйзамдаштырууну сунуштап чыкты. Анда табылчылыкты изилдөө, өнүктүрүү жана саламаттыкты сактоо системасына интеграциялоо мерчемделген. Жогорку кеңештин тармактык комитети соц тармак аркылуу бирөөгө жала жапкандарга ири өлчөмдө айып салуу боюнча мыйзам долбоорун жактырды. Сузактын Орто Сай айылындагы Үмүт социалдык шаарчасынын тургундары нааразычылык билдирип чыгышты. Алар социалдык маселелерине ушул күнгө чейин көңүл бурулбай жатканына нааразы. 18 сентябрь шаршембе. Парламентте өлкө үчүн маанилүү болгон мамлекеттик маселелер талкууланышы керек. Жыйында көтөрүлгөн ички маселелер жогорку кеңештин аброюна шек келтирип жатканы төрага тарабынан айтылды. 2030 жылга чейин майда дыйкан фермердик чарбаларды 424 кооперативге бириктирүү пландалууда. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри билдирди. Камчы Көлбаев менен каржылык байланышта болгон деген шек менен Айыл холдинг компаниясынын мурдагы президенти кармалды. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында катышкан жалалабадтык спортчулар сыйланды. 19 сентябрь бейшембе. Жаңы Ак үйдө мурдагы өкмөт башчы Апас Жумагуловдун сүрөтү илинди. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын баатыры Апас Жумагулов менен жолугушту. Мындан ары коррупционерлер айып төлөп кутулуп кете албайт, сөзсүз түрмөгө отурат. Жакындары кызматка алынбайт. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Баткен облусунун Лейлек районунда 2 мектептин курулушу бүтпөгөнүнөн улам окуучулар көчөдө окуп жатат. Бул көйгөй парламентте көтөрүлдү. Казакстандын көкпар боюнча курама командасы Ысык көлдө өтө турган биримдик кубогуна келбейт. Казакстандын көкпар федерациясы башка иш-чара бар экендигин шылтоо кылып келбей тургандыгын билдирди. 20 сентябрь жума. Президент Садыр Жапаров соттордун көз карандысыздыгын сот тутумундагы ачык айкындуулукту камсыз кылуу үчүн бул системаны реформалооланарын билдирди. Бул күнү Кыргызстанда сот тутумунун 100 жылдыгы белгиленди. Камчыбек Ташиев өзгөндөгү айланма жолдун курулуш иштерин көрүп чыкты. Жооптуу тараптарга жолдун сапатына көңүл бурууга жана белгиленген мөөнөттө бүткөрүү тапшырмасы берилди.
Кыргызстандан Казакстанга 3,3 килограмм алтын куймаларын мыйзамсыз ашып чыгуу аракетине бөгөт коюлду. Сузакта мектептин эски имаратын бала бакчага айлантуу максаты каржы маселесине байланыштуу ишке ашпай жатат. Жергиликтүү элдин кайрылуусу 9 айдан бери айыл өкмөттүн көз жардымында калууда. Бишкек шаарында быйыл жыл аягына чейин жарандарга ипотекага 2184 батир берүү пландалууда. Соңку 3 жыл аралыгында өз элине жерине кыянаттык кылып, мамлекеттин казынасына 5 манжасын тыккандардан арылуу аеосуз жүрүп жатат. Деген менен жемкорлордун кылмышын ооздуктоо оңойго турбайт жана толугу менен алардан арылган жокпуз. Ушул тапта да УКМК сот, прокурор, милициядан тарта мамлекеттик кызматкерлердин ири коррупциялык иштерин жана ар кандай мамлекетке зыян келтиргендигин аныктап, кармап, коомчулукка жарыялап жатат. Ошентсе да кармалгандар сот аркылуу кайра эле акталып же айып пул төлөө менен кылган кылмышынан кутулуп кетип жатканы учурдун ачуу чындыгы. Арасында майлуу сүттүү кызматтарына кайтып келип алгандары да жок эмес. Бирок мындай акыйкатсыздыкка чек койчу мезгил келди. Атайын кызмат эми коррупционерлерге карата жаза мыйзамын катаалдантууну көздөп жатат. Анда айтылгандай, коррупция менен кармалгандар ким экендигине карабай, азаттыкка эмес, темир тор артына жазасын алышы күтүлүүдө. Сот аркылуу акчасын төлөп чыгып кетип жаткан жемкорлор УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевди коррупционерлерге колдонулуучу мыйзамды курчутууга аргасыз кылды. Мындай катаалдык кандай жемишин берет? Нурзада Сыдыкова кенен сөз кылат. Кайка байке, кайка. Обратите внимание, обнаружен денежные средства. Можете? УКМК коррупцияга каршы ишмердүүлүгүн улантып, бир топ мамлекеттик кызматкерлерди факты далели менен кармалганын коомчулукка жарыялап келет. Алардын арасында акыйкаттыкты, калыстыкты караган орган кызматкерлери да бар экендиги өкүндүрөт. Мисалы үчүн, кармалгандарына аз эле убакыт болгон бир нече укук коргоочулардын фактысына токтолсок, ушул жылдын 2-июлунда Чүй облустук сотунун кылмыш иштери боюнча соттук коллегиясынын 2 судьясы 6000 акш долларын опузалап пара талап кылуу фактысы боюнча, ошондой эле ортомчу болуп иштеген соттук отурумдун катчысы кармалган. Ал эми 22-июль күнү ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы 15 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алып жаткан учурда Айтматов райондук сот аткаруучулары кармалган. Ошондой эле 10-сентябрда УКМК өлкөнүн башкы прокуратурасы биргеликте кылмыш ишинин фигурантынан 80 000 сом өлчөмүндө акча каражатын алган жактоочуну кармаган. Мындай фактылар ондоп саналат. Кандай гана факты менен шек саналып кармалышса да, алардын баары жоопкерчиликке тартылбайт. Алар өз ара кызматташуу келишими же айып пул төлөө менен кылмыш жазасынан кутулуп кетип жаткандар бар. Эми мындай көрүнүштөргө чек коюлушу күтүлүүдө. Анткени атайын кызмат коррупционерлерге карата кылмыш жазаны катаалдатууну көздөп жатат. Мындай кабарды Минкап төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев мындан бир нече күн мурун атайын кызматтын Кадамжай районундагы бөлүмчөсүнүн жаңы имаратынын ачылуу аземинде кабарлады. Өзүңүздөргө жакшы белгилүү болгондой, бул дагы биздин урматтуу президентибиздин негизги тапшырмаларынын бири бул мамлекетибиздеги коррупциялык элементтерге каршы күрөшүү. Коррупциялык элементтер кайсыл жерде? Бул негизинен мамлекеттик кызматкерлердин арасында. Кимдин колунда бийлик болсо, ошол коррупция менен алектенип калган. Бул баягы эле айткандай, ошол укук коргоо органдары, органы правопорядка, органы безопасности, органы судов, прокуратуры, так, местные органы власти и другие органы, которые имеют провластные функции. Вот ушул органдардын арасындагы жүргүзүлүп аткан коррупцияга каршы күрөштү биз президентибиздин тапшырмасы негизинде жүргүзүп келе жатабыз, бирок азыркыга чейин ошонун аягына чыга албай атабыз. Даже биз керек болсо ошо өзүбүздүн арабызды тазалап бүтө албай атабыз. 3 жылдан бери ушу менен алектенебиз. Ооба, коррупция азайды, коррупция кайсы бир деңгээлде азайды, бирок түгөнгөн жок. Токтото албадык ошону. Азыркыга чейин. Кармай берип коррупционерлерди, камай берип, алар кайра чыгып кетет. Биз камай беребиз, алар кайра чыгып кетет. Мына ушинтип отуруп, чын айтканда бир жагынан тажап да калдык. Эмне кылышыбыз керек? Демек биз мыйзамдын чегинде
мыйзамдарды өзгөртүү менен биз коррупцияга каршы күрөштү катаалдандырышыбыз керек. Коррупцияга каршы күрөш катаал болуш керек. Коррупцияга иленген адамдар эч качан экинчи коррупция кылганга мүмкүнчүлүк бербешибиз керек. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тарабынан мыйзамдарга өзгөртүүлөр даярдалды. Азыркы күндө ошолор каралып атат. Мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү менен коррупцияга шектелип кармалгандар эми күнөөсүн мойнуна алып кызматташууга макулдугун берсе да темир тор артына киргизилери айтылды. Аны менен катар кылмышка тартылган жаран кайрадан мамлекеттик кызматына кайта албайт. Ошондой эле анын жакындары да эч бир мам кызматка ишке орношо албай калышы мүмкүн. Мындан ары коррупция менен кармалган же болбосо кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланган мамлекеттик кызматкерлер сөзсүз түрдө түрмөгө түшүш керек. Алардын эгерде күнөөлөрү дайындалган болсо, күнөөлөрүн так далилдеп бере ала турган болсок, алар сөзсүз түрмөгө түшүш керек. Түрмөдөн качып кетпеш керек эч кимиси. Алар билиш керек. Ошо коррупцияны жасап аткан адам дагы билиш керек. Ал сөзсүз түрмөгө түшөрүнү. Бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсүгүн түшөрүн билиш керек. Мына ушундай гана катаал жазалар менен биз токтото алабыз деп ойлойбуз. Андан сырткары коррупция менен кармалган же болбосо кызматынан кыянаттылык менен пайдаланып, баягы дача взятку, передача взяток, получение взяток дегендер бар. Ошолор менен кармалгандар боло турган болсо, алар экинчи ирет эч кандай мамлекеттик кызматка келбеш керек. Мамлекеттик кызматка чоңуна, кичинесине кайтып келбеш керек ал адамдар. Андан сырткары коррупция менен кармалгандар же кызматтан кыянаттык менен пайдаланган кызматкерлердин жакындары, жакын тууган уруктары, бала чакасы, ата энеси, бир туугандары мамлекеттик кызматка алынбаш керек. Мына ошондо гана биз алар токтото алат экенбиз. Себеби коррупционер жок дегенде өзүн ойлобосо, тууган уругун ойлосун, бала чакасын ойлосун, ата энесин ойлосун. Ушундай катаал шарттарды биз мыйзам чегин түзүп беришибиз керек болуп атат. Туура биз мыйзамда бүгүнкү күндө каралып аткан жанагы сроки санкцияларды көбөйткөн жокпуз. То есть ошол мурдагы эле статьяларда ошол эле сроктор калды. Бирок биз моралдык жактан жана ошол мыйзамда кабыл алынган көрсөтүлгөн санкцияларды аткаруунун катаалдыгын күчөттүк. Мындан ары дагы бир жолу эскертип айтып коеюн. Бир дагы коррупционер түрмөсүз бошолуп кетпейт. Сөзсүз түрдө өзүнүн түрмөдөгү мөөнөтүн алат, камалат, анан кийин гана чыгат. Жана аларга камалган маалда түрмөдөгү жанагы УДО деп коет го, условно-досрочное освобождение. Ошолор дагы применяться этилбейт. Коррупционер бул номер один враг государства. Вот только тогда мы, оказывается, победим. Ошондуктан урматтуу кызматкерлер, урматтуу жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилери, биз мамлекеттик кызматка келгенден кийин ойлонушубуз керек. Мыйзамга мындай өзгөртүү киргизүү аркылуу мамлекеттик кызматтагылардын жоопкерчилигин арттыруу да негизги максаттардын бири болууда. УКМК төрагасы маалымдагандай, буга чейин кармалган укук коргоо органдарынын бири да камалган эмес. Алар ар кандай келишимдер менен кылмыш жоопкерчилигинен кутулуп, кайра эле өз кызматын ээлеп келе жатышат. Мамлекеттик кызматка келген ар бир адам ойлонуп, мамлекет үчүн пайда келтире аламбы же келтире албаймбы деп. Биз мунун бардыгын сөз менен айтпастан, мунун бардыгын биз мамлекеттик кызматка келери менен ментальным уровне, вот мээге киргизип алышыбыз керек. Келдиңби сотрудникам, ты устроился сотрудником госбезопасности или сотрудником правоохранительных органов, прокуратуры, судов, значит, ты должен служить только государству, а не своему карману или тем людям, которые хотят от тебя помощи коррупционным путем. Мындан ары ушул маселени так аткарбасак, анда биз кыйналып калдык. Себеби бир эле мисалды келтирейин. Урматтуу кызматкерлер, мына акыркы 4 жылдан бери 10дон ашык сотторду, сот кызматкерлерин биз кармадык. Коррупция менен кармап атабыз,
баягы пара алуу менен кармап атабыз жана башкалар менен. Бирок бирөөсүн дагы түрмөгө жөнөтө алган жокпуз. Бирөөсүнө жөнөтө алган жокпуз. Бир дагы сот судья түрмөдө отуруп калган жок. Баары чыгып кетти. Бир дагы кызматкерди биз укук коргоо органдарынан ушул айрыкча улуттук коопсуздук кызматкерлеринен сотко жөнөтө алган жокпуз. Бир дагы кызматкерди прокуратура органдарынан түрмөгө жөнөтө алган жокпуз. Бардыгы соттун чечими менен жанагы эле соглашение со следствием, признание вины и штрафом как бы выходит. Теперь штрафа не будет. Где есть штрафы, все убрали. Только будут сроки, реальные сроки будут. Ал эми өмүр бою өзүнүн өмүрүн, адам укуктарын коргоого жана акыйкат чечимдерди кабыл алууга жумшаган сот тутумунун ардагерлери мыйзамга киргизилип жаткан катаалдыктын айрымдарына макул болгону менен айрымдарына макул эмес, анткени кылмыш кылган жаран өзүнүн кылмышына өзү гана жооп бериши керектигин айтышууда. Анын кылмышка барганы жакындарына, ата-эне, бир туугандарына эч кандай залакасын тийгизбеши керектигин белгилешүүдө. Биз окуп атабыз, судьяларда кармалыптыр. Абдан өтүнүчтүү. Мындай окуялар мен иштеген мезгилде эч канча болгон эмес болчу. Суттор мындай взятка менен кармалды деп. Эми алар кармалдыбы? Эгерде күнөөсү тастыкталса, сот өкүм чыгарса, анда күнөөлүү болот. Азыр тергөө жүргүзүп аткан мезгилде тиги алган, андан кийин эми кандай шарт болуп калды, кандай шартта кармалды, аны да сот изилдейт да. Эми жанакы коррупционерди бир киши семьяда иштесе, анын бир туугандары, тиги кудалары, бөлөлөрү, жанакы эмелери, жестелери, кайын журттары бардыгы коррупцияга кире албайт да. Мен оюмча туура деп ойлойм, туура деп. Анткени мурда деле ушунагы милициядан, прокуратура, сотторунан да кармалып, ушуна соттолгондор болгонду. Алар деле эч качан кайта жумушка алган эмес. Азыр бул айтып аткан законду киргизсе кандайча болот, анда убакыт көрсөтөт. Бирок эми жанагы илгери закону чыккан, орусча айтып коеюн, сын за отца не отвечает деген илгериден келаткан. Эми жанагы бирөө киши кылмыш кылса, анын үчүн бир туугандары үчүн эми тартыш керек. Дагы аларды кылмышка тартыш керек. Кандай болбойт да. Бир киши кылды, өзү жоопко тартып берсин, өзү жооп ала берсин. Кылмыш кылды, значит, мойну менен тартсын деген кеп. Анан башка туугандары, бала чакасы ким айткандай туура эмес деп ойлойм мен. Менин оюм, пикир. Ушул эле учурда аталган мыйзамдагы мындай катаалдыкты колдоого алгандар басымдуулук кылат. УКМК ардагери Жеңишбек Качкеев учурда да кылмышка барып, бирок ар кандай абройлуу кызматтарда отургандардын саны арбын экенин айтууда. Мындан улам катаалдатылган мыйзам коррупциялык иштерди ооздуктоого жакшы жемишин берип, ар бир жаран кылмыш кылуу алдында ойлоно тургандыгын белгиледи. 100% кошулам мен. 100% кошуламын. Абдан туура айтып атат. Бул орусча айтканда крик души. Biz анализ жасап көргөнбүз. 70% мурунку чоңдордун балдары бүт министерствода. Ошон үчүн жана Камчыбек Кыдыршаевич абдан туура айтты. Балдарын да жолотпойлу деп тазалаш керек. Вазыдар менен күрөш үчүн биздин комитеттен, КГБнын, органдын сотрудниктеринен сотко, прокуратурага, милицияга официальный штат киргизиш керек. Сотко катышат ошол. Акысы бар. Ошондой. Бирок жаза чыгарганга акысы жок, сотту катышканга эле акысы бар, баарын тең. Ошондо контроль болот менин оюмча. Мынакей мен практикамда мен угуп көрүп эле жүрөм. Бир чиновниктин баласы бир адамды уруп өлтүрүп кеткен. Эртең менен эртеси аны сатып алышты. Эми кандай десем, чыгып кетти акчанын күчү менен. Чыгып кетип кайра келип чоң жумушка турду ушу. Эми ушу кантип болсун. Анан ошон үчүн жооп эч ашык эч жерде болбойт. Бул туура эле болуп атат да. Абдан туура. Жооп берсин туугандары.
ошондо азаят. Белгилесек, атайын кызмат тарабынан кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү аркылуу коррупция менен кармалгандарга кылмыш жазаны катаалдатууну көздөп жатат. Учурда аталган мыйзамдын даярдалып жатканы тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кабарлаган эле. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн. Кызматкерлерине бардык жерде Бул жумада УКМКнын Кадамжай райондук бөлүмүнүн жана Бүргөндө аймактык бөлүмчөсүнүн кызматкерлери жаңы имараттуу болушту. Ошондой эле атайын кызматтын Өзгөн райондук бөлүмүнүн жаңы курулган кызматтык үйлөрү пайдаланууга берилди. Маалыматка таянсак, республиканын аймагындагы УКМКнын бардык имараттары дээрлик жаңыланып бүтүп калды. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык, кийинки жылдан баштап бир дагы атайын кызматтын кызматкерлери үйсүз калбайт. Бирок ошол эле учурда атайын кызматка коюлган талаптар да күчөтүлөт. Өлкөнүн ички жана тышкы коопсуздугун камсыз кылуу үчүн биринчи кезекте мыйзамдуулук жана мамлекетке берилгендик менен кызмат кылуу зарыл. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев түштүккө болгон иш сапарында сөз сүйлөп жатып билдирди. Генерал полковник Ош жана Баткен областына жасаган 2 күндүк иш сапарынын алкагында Каракулжа районунда 10 балалуу аксакалга жаңы үйдүн ачкычын тапшырды. Мындан сырткары бир нече социалдык объектилердин жана жолдордун курулушун текшерип, сапатына катуу көзөмөл кылууну жана белгиленген мөөнөттө бүткөрүүнү тиешелүү жетекчилерге милдеттендирди. Эске салсак, өткөн жумада Камчыбек Ташиев Чүй, Ысык көлдөгү иштердин жүрүшүн текшерсе, бул жума Ош Баткендеги аткарылып жаткан жумуштардын абалын жеринен көрүп чыкты. УКМКнын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын 3-чү аймактык бөлүмүнүн имараты оңдоп түзөөдөн өттү. 18-сентябрда Кадамжай районунун Бүргөндө айылында жайгашкан аймактык бөлүмчө генерал полковник Камчыбек Ташиевдин катышуусунда пайдаланууга берилди. Имаратта кызматкерлер үчүн бүт шарттар түзүлүп, кошумча курулуштар жүргүзүлгөн. баардык шарттар болуп калды. Баардык шарттар бар экен, баары жакшы экен, значит, демек бул жерде жакшылап кызмат кылышар керек. 2 жума болду, эң которуп кетти, жакшылап иштеген. Кухня кылып жактыбыз, эсалган жерлери полностью. Шифонер менен бүт барышат. Ушул эле күнү УКМКнын Кадамжай райондук бөлүмүнүн жаңы имараты пайдаланууга берилди. Ачылыш аземине жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, УКМКнын ардагерлери жана атайын кызматтын жергиликтүү башкармалыгынын өздүк курамы катышты. Камчыбек Ташиев куттуктоо сөзүн сүйлөп жатып, кызматкерлерди өз кызматтык милдеттерин так жана берилгендик менен аткарууга чакыруу менен аймакта жүргүзүлүп жаткан ыкчам иштердин багытына басым жасады. Республикабыздын бардык булуңмуштарында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин райондук, шаардык, облустук имараттарын барын куруп бүттүк. Буюрса, мына эң акыркысы эле ушул Кадамжай району калды эле, жана Кызылкыя шаары калды. Ушул экөөнү ача турган болсок, бүт республика боюнча 100% бардык райондук, шаардык бөлүмдөрдү, облустук башкармалыктарды куруп бүткөн болобуз. Эми Чүй облусу калды. Чүй облусуну мына дагы бир 10-15 күндө аны да ачабыз. Ошону менен баары бүтөт. Демек, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлерине бардык жерде республикабыздын кайсы бир райондорунда бар иштебесин жакшы толук шарттар түзүлгөн. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин алдыбызга койгон талаптардын эң негизги талаптарынын бири ушул болгон. Укук коргоо органдары, органы безопасности, органы судов и прокуратуры, главная задача – борьба с ОПГ. Я считаю, что в данный момент данная поставленная задача нашим уважаемым президентом с нашей стороны выполнена. Каким образом? Сейчас нигде, ни в каких территориях нашей страны нет ОПГшников. Если будут какие-то криминалы, мы ими жестоко будем бороться. Я хотел бы здесь официально обратиться некоторым остаткам или некоторым членам этих организованных преступных группировок. Особенно до меня доходит информация, что их все еще есть в Кадамжайском районе, городе Кызылкыя и городе Ош. Мы должны их принудить, чтобы они мирным путем перешли на нормальный образ жизни. Если они этого не будут делать, тогда мы в соответствии с нашим законодательством будем заставлять, чтобы они могли своим честным трудом, созданным со стороны государства, работать и жить
во благо своей семьи. Если они этого не будут делать, тогда должны взяться вы, уважаемые сотрудники органов безопасности, органов правоохранительных органов, так, чтобы они могли соблюдать законов. В Кадамджайском районе есть такие моменты, тем более вы как раз находитесь на границе с соседним государством. У нас здесь есть большой пункт, пограничный пункт, где этот пункт работает круглосуточно. Очень много людей переходит, есть контрабандные грузы. Поэтому, уважаемые сотрудники, вы в этом плане должны принять свои конкретные меры. Келіп зданияларын ішін қарап көрдік. Аябай сонун, жақшы, ыңғайлуу, бүтін емеректері, жаңы емеректер, әрбір қызматкерге өзінче кабинет, өзінче емеректері менен эс ала турган жайлары менен жасалып тур. Бул дагы болса биздин төраганын, бийликтин кызматкерлерге көрүп аткан камкордугу деп эсептеймин. Себеби мындан мурда 3-4 жыл мурда эле бизде мындай шарттар жок болчу. Ар бир райондордо эски имараттарда отурчук эле. Азыр эми ушундай жакшы шарттар курулган, түзүлгөндөн кийин талап дагы ошого карата күчтүү болот. Азыркы иштеп аткан кызматкерлерге кайрыларым, силерге көрсөтүлүп аткан ушундай камкордуктун, азыркы мезгилдин, учурдун талабын так аткарганга өзүңөрдүн чекистик наамыңарды бийик көтөрүп, эл үчүн, мамлекет үчүн дайыма ушул талыкпастан күжүрмөн кызматыңарды аябастан иш кылышыңарды суранып кетем. Бүгүн ал эми УКМКнын Өзгөн райондук бөлүмүнүн кызматкерлери үчүн турак жай салынды. Жаңы курулган кызматтык турак 4 үй бүлөгө ылайыкташкан жана жашоо үчүн зарыл болгон бардык заманбап шарттар түзүлгөн. Президент Садыр Жапаровдун талаптарына ылайык келерки жылы УКМКнын бардык кызматкерлерине үйлөр берилет жана бир дагы үйсүз кызматкер калбайт. Бирок ошол эле учурда атайын кызматка коюлган талаптар да күчөтүлөт. Өлкөнүн ички жана тышкы коопсуздугун камсыз кылуу үчүн биринчи кезекте мыйзамдуулук жана мамлекетке берилгендик менен кызмат кылуу зарыл. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев ачылышта сөз сүйлөп жатып билдирди. Даже жаңы жумушка кирген адамдардын кызматкерлеринин баарына үйлөрдү беребиз. Мамлекеттин бүгүнгү ушундай мүмкүнчүлүктөрү бар. Демек, мамлекетке ак кызмат кылуу бул мыйзамда, биздин мыйзамыбызда көрсөтүлгөндөй, биз ошону мындан дагы берилгендик менен чоң аткарышыбыз керек. Урматтуу кызматкерлер, мамлекетибизди сактап, мамлекетибиздин ичиндеги мыйзамдуулукту сакташтын негизги таянычы сиздерсиздер. Көпчүлүгү ушу Өзгөндө иштеп кеткен ардагерлер. Алардын айтымына караганда ушу 6-7 жыл иштеген кызматкерлер үйү жок, ушул жерде квартирадан квартирага көчүп, ушу совет дорунан баштап ошондо жашаган экен. Мына бүгүнкү мына кылып аткан бул камкордук, мен ойлойм, биздин ушул коопсуздук кызматынын кызматкерлерине күчүнө күч, демине дем кошуп, шарт түзүп, ушул өздөрүнүн кызматтык милдетин аткарууга чоң жардам берет деп мен сөз ишенемин. Саламатсыз, кандайсыз? Жакшысызбы? Кандай жакшы, сол жакшы Мына сиздин урматыңызга алыстан болсо да ушу келип, ушул үйдү сизге атай тапшырып коеюн деп келдим. Рахмат. Атарып келгениңе чоң рахмат. Кудайым ден соолугуңу берсин, узак өмүр берсин. Ушул сакалордун катарында бирге энем экен деп жоктогонуңа о дүйнө бу дүйнө ыраазымын балам. Заманың тынч болсун, үйүңө эзер кетип бакты талай болсун. Камчыбек Ташиев Баткен, Ош облустарына жасаган 2 күндүк иш сапарында Каракулжа районунда 10 балалуу аксакалга жаңы үйдүн ачкычын тапшырды. Чырмаш Молдаяровдардын 5 баласы ден соолугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп, үй салууга чамасы келбей жүргөн. Мындан улам генералга жардам сурап кайрылган. Бисмиллахиррахманиррахим. Күлүш тапшырайын дейчи. Сиздин колуңузга тапшырайын күлүштү. Ошол жакшынакай болуп, балдар ушул жерден өсүп, ушул жерде той топурлары болсун, жакшылыктары болсун, сиздердин керегиңиздерге тийсин. Мына Молдаяров Чырмаш акадын Нават сенин үйлөсүндө аябай чоң кубаныч болуп атат. Амин.
ошого жараша бүтүн мына Чырмашакадан тууган уругу эли журту дагы баардыгыбыз чогуу кубанып турабыз. Ошол кубаныч берген, кубанычты тартуулаган мына Кудай кааласа сезсиз. Кудай Таалам сизге кетпес бакыт кең пейил берсин. Амин. Узак өмүр чың ден соолук берсин. Daim kızır julosunda olup Allah Taala'nın korgosunda жүрүңүздөр. Мына Казы Садыр Нуркожоев баш болгон, өзүңүз төш болгон, каш болгон. Сиздер дайым бар болуңуздар. Şu ниеттелесеңер тилектериңиздерди кабыл кылсын. Сиздерге чоң рахмат. Таран калгандарын өзүңүздөр Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык Камчыбек Ташиев Ош Ноокат автожолунун жол куруу иштерин текшерди. Атайын кызматтын башчысы көпүрөлөрдүн жана жолдун курулушу буга чейин белгиленген мөөнөттө 30 октябрга чейин бүткөрүү зарылдыгын эскертти. Ошондой эле келерки жылдын планына Ош Баткен Разаков автожолунун 47-чакырымынан 63-чакырымына чейинки аралыгы киргизилип, келерки жылдын акырына чейин бүткөрүлүшү зарылдыгы кошумчаланды. 30-октябрда биз келип ачышыбыз керек. Так. 30 октябрда келип ачышыбыз керек. Баягы айтканда. Анан кийин эч кандай жылдырбагыла сурактарды. Днём и ночью работать, тем более күн бар. Азыр күнү-түн иштеш керек. Акчаңыз бар, туурабы? Акча бар, проблема жок. Рабочий сила есть, техника есть. Только надо работать. Бүтүрүп, асфальтты салып, полный кылып, сонун кылып, красиво кылып туруп, анан ушул жерде ачышыбыз керек. Ушул тапта Ош облусунда өзгөндөгү айланма жолдун курулушу дагы кызуу жүрүп жаткан мезгили. Жолду бүткөрүү мөөнөтү 30 октябрга көрсөтүлгөн. Камчыбек Ташиев айланма жолдун курулуш иштерин текшерип, куруучу компаниянын жетекчилерине жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө жолдун сапатына көңүл бурууга жана белгиленген мөөнөттө бүткөрүүнү тапшырып, жолдун маанилүүлүгүнө токтолду. Ошонун тестированиясынын ноябрдын аягында өтөт да, мен ошого тестировать этип адамдарда обучение кылып үйрөтүп келгенбиз. Анда сиз ноябрда бүтөсүз. Тестировать эткенди деп атат. Жо, элди качан мына жолго кой бересиз? Ноябрдын аягында кой беребиз. Ноябрдын аягында болот экен. Анда сен 3 октябрда деп атасың. Жок, мен жолдун негизи бүтүшүн айтып атам. Жолдун ачылышын айтып атам. Ачылышы ноябрдын аягында. Значит, жолдун ачылышы, мына дагы бир жол айтайын. Ноябрдын аягында. Мына өзгөн айланма жолунун ачылышы ушул жылдын ноябрдын аягында ишке берилди. Айланма жол ноябрь айында элдин пайдалануусуна өткөрүлөрү маалымдалды. Учурда жол куруу иштери 80% аткарылган. 14 чакырымга созулган трасса 4 тилкелүү болуп, эл аралык стандарттарга жооп берет. Мында Кара Дарыя жана Жазы Дарыя көпүрөлөрү жайгашат. Кара Дарыя көпүрөсүнүн узундугу 200 метр, турасы 24 метр болуп, унаалар үчүн 4 полосалуу жол болот. Ал эми Жазы Дарыясындагы өтмөктүн узундугу 96 метрди түзөт. Бүгүнкү күнгө бир 80% тегерегинде жумуш бүтүп калды. Жер иштери дээрлик бүткөн, трубалардын курулушу, жанагыдай путепровод деп коет, гофрометалдан жасалган, Россиядан алып келген 8 дана. Анан мал жаныктарды айдап өткөн өтмөктөр бар 4 дана, ошолордун баары курулуп бүткөн. Азыркы кезде асфальт төшөө иштери жүрүп атат. Биринчи катмардын асфальт төшөө иштери 55% тегерегинде бүтүп калды, экинчи катмар 25%дай. Ошол иштер азыр өтө мындай тезликте жүрүп атат. Анан бул жолдо эки көпүрө каралган, бирөө ушул биз турган Кара Дарыядагы көпүрө узундугу 200 метр. Бул көпүрөнүн балкалары монтаж болуп бүтүп, үстүндө стяжка деп коет, бетон куюлуп атат. Бул ошон балкаларды бириктирген. Бул жумуштар буюрса жакын күндөрдө бүтөт, анан асфальтын жасайбыз. Мындай барьерный ограждение, баягы коопсуздукту камсыз кылчу ошолор курулат. Жазы Дарыясында бир көпүрө курулуп атат. Анын бул көпүрөдө болсо бир опораны свайларын кагуу иштери жүрүп атат, калгандары бүткөн. Балка монтаж жумуштары да жүрүп атат негизинен. Камчыбек Ташиев жергиликтүү тургундар менен да жолугуп, көйгөйлөрүн угуп, тийиштүү жетекчилерге тапшырмаларды берди. Натыйжасынан чоң машиналар үчүн жолдорубуз ашык болбой кетти. Таптакыр болбой кетти. Сизден суран ушу 6-7 километр жолду өзүңүз көзөмөлгө алып берсеңиз. Митраск айтабыз аны. Сиз да жардам бергиле, макулбу? Жардам берип ошо бүтүрүп беребиз. Ошо жолду кара берсеңиз, өзүңүз көзөмөлгө алсаңыз. Мен кара берем. Ол жактагы тегеречтик дарактарды эккен. Сону эккени дагы чынар тараптарды чоң. Мындан сырткары Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылындагы Кекилек учар участкасына барып, зыярат кылуучу жайда Куран окулду. Кекилек учар участкасында 1900, 1930, 1955 жылдар аралыгында массал көмүлөр орун алган. Аталган жайга ушул күнгө чейин алыс жакындан зыярат кылганы келгендер көп. Мындан улам эстелик мемориалдык комплекс куруу пландалган.
жагы Каракулжа, Өзгү, могул жагы ушу Карасуу, Мохаттан бери ушул жерде болгон да, баары ушул жерге алып келишкен. Ош, Жалал Абад негизинен ушул жерде болушкан. Ушул жерде көптөгөн адамдар ошо каза болуп, көптөгөн адамдар. Зиярат кылуучу жайды оңдоп түзөө иштери октябрь айынын аягына чейин бүткөрүлөт. Бул боюнча генерал полковник Камчыбек Ташиев жергиликтүү бийликке тиешелүү тапшырмаларды берди. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Кыргызстанда таапчылыкты мыйзамдаштыруу сунушталууда. Аталган токтом долбоорун Саламаттык сактоо министрлиги иштеп чыгып, учурда коомдук талкууга чыкты. Эгерде бул долбоор колдо таап жактырылып калса, анда дары чөптөрдү изилдөө максатында элдик медицина боюнча академия ачылып, студенттерди жана дарыгерлерди элдик медицина боюнча окутуу, бардык медициналык мекемелерде элдик медицина боюнча штат ачуу жана башка мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ал эми аталган долбоор коомчулук тарабынан кандай кабыл алынууда? Элдик дарыгерлерге кайрылып, даба таап жатабыз деген тараптар колдоого алып жатса, ошол эле учурда алдамчылык, чайкоочулук кылып акча табуунун амалын жасагандар ан сайын көбөйүп кетүү коркунучу жогорулайт дегендер да жок эмес. Талкууга жем таштаган таапчылык, элдик медицина. Кесиптешим Нурзат Көчүмкулованын материалында. Саламаттык сактоо министрлиги элдик медицинаны мыйзамдаштырууну сунуштап чыкты. Анда табипчылыкты изилдөө, өнүктүрүү жана саламаттык сактоо системасына интеграциялоо мерчимделген. Өкмөттүн тиешелүү токтому учурда коомдук талкууга коюлду. Токтом долбоорун саламаттык сактоо министрлиги демилгелеген. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму акупунктура, физиотерапия жана табигый каражаттар менен дарылоо, хиропрактиканы салттуу медицинанын негизи катары эсептейт. Таапчылыктын башка түрлөрүн ар бир өлкө өзгөчөлүктөрүнө карап аныктайт. Элдик медицинаны өнүктүрүү жана саламаттык сактоо системасына интеграциялоо максатында төмөнкүлөр сунушталган. Таапчылыкты изилдөө, системалаштыруу жана окутуу программаларды иштеп чыгып интеграциялоо. Материалдык техникалык база түзүү, окутуу үчүн сертификатталган кадрларды даярдоо. Студенттерди жана дарыгерлерди элдик медицина боюнча окутуу жана бул багытта диссертациялык кеңеш түзүү. Бардык медициналык мекемелерде элдик медицина боюнча штат ачуу. Дары чөптөрдү изилдөө максатында элдик медицина боюнча академия же институт ачуу. Министрлер кабинетине дары-дармек өстүрүү максатында дары чөптөрдү өстүргөн аянттарды уюштурууну сунуштоо. Жыл өткөн сайын медицина илими улам алдыга жылып, илдетти аныктоонун, дарылоонун заманбап технологиялары өнүккөнү менен бейтаптардын элдик дарыгерлерге умтулуусу азайбай келет. Коомчулукка элдик дарыгер катары таанылган Сезим Көбөкөй 3 жашынан тарта дары чөптөрдү терип жүрүп, бул кесипти чоң атасынан үйрөнгөнүн айтат. Өз алдынча бейтаптарды дарылап жатканына 12 жылдан ашкан. Эзелтеден бери келе жаткан элдик дарыгерликти медицинада да колдонуп, эри шаркак дарыласак жакшы болмок деген пикирди карманууда. Медициналык билимим жок, бирок кызыгам да ошо медицинаны да кошсокпу деп, анткени бул дары чөптөрдү элдик дарыгерлерде мисалы үчүн жок нерсе медицинада бар да. А медицинада жок нерсе бул элдик дарыгерде бар. Параллельно экөөнү чого бирдей алып, ушул дары чөптөрдү кошуу, дарылап, анан медицинаны кошуу экөөнү биргеликте кылса, ошондо жакшы болмок деп ойлойм да, анткени көп адамдын өмүрүн сактап калмакпыз. Бул айым оорунун дээрлик бардык эле түрлөрүн тамыр кармап аныктап, ага жараша дары чөптөрдөн дартына карата дары жасайт. Даба издеп элдик дарыгерлерге эң көп кайрылгандар булар рак илдетине чалдыккандар. Дарты өтүшүп кетип, медицинадан сакай албай, табыптарга баргандардын баары эле алардан даба таап кетпейт дейт табып айым. Көбүнчө азыр бизде простатит, анан онкологический, бирок эми онкологическийде көбүнчөсү бизге акыркы стадиядагылар келишет да, уже болбой калды дегендерчи, бул бир Кудайдын гана кудуретинен болот, эми аны биз Кудай эмеспиз да, айыктырып алабыз, миңдебиз, тиңдебиз деп айта албайбыз. Аракетибизди кылабыз, айыккандар бар, айыкпай калгандар дагы бар. Биз эми ар бирине 50% жардам беребиз. Койт мейли элдик дарыгер болсун, мейли врач болсун, адамдарга 50% жардам берет. 50% өздөрүнөн болот да, аракет кылгандарына жараша болот, айткандай кылса, анан 100% Кудайдан келет да. Деген менен медиктер мындай ыкмалардын адамдын саламаттыгына жана жашоосуна кооптуулук жаралышы ыктымал дейт. Анткени ак халатчандар атайын окуп, бир нече жыл бул тармакта билим алышса, табыптар эч кандай билим албай туруп, бейтаптын дартына туура диагноз коюлушуна күмөн санагандары да жок эмес. Биринчи очередь медицинаны ордубузга коюшубуз керек. Эми табып менен деле илгертеден колдонуп келген, бирок бул табыптардын
дарылоо ыкмалары эми жөнөкөй сезгенип калган, жөн эле шамалдап, же болбосо бир жеңил ооруларды гана дарыласа болот дагы. Башка бизде мисалы үчүн ревматоидный артрит, системный оорулар, бул иммунитет менен байланыштуу ооруларды эч качан табып менен салыштырып болбойт. Эми бул медиктер 6 жыл окуп, бул ошол илимдин аркасынан ушул ички органдардагы анатомия деп коет, баардык анатомия, физиологияларын аныктап чыгып, ошонун негизинде диагноз коюп, анан ошол организмде кандай бир өзгөрүүлөр болотса, ошого туура келген дарылардын багыты менен дарылайт да. Анан эми табыптагылар менен буну эч качан айкалыштырып болбойт. Себеби дегенде табыптардын диагноз коюшу эмне менен коштолот? Бул бизге белгисиз да. Ошондуктан бул медицина менен эч кандай дал келбеген жактар аябай көп. Ошол эле учурда элдик дарыгерге ишенип, дартына даба издеп баргандардын саны Кыргызстанда аз эмес. Бул кесипти мыйзамдаштыруу керек дегендердин көпчүлүгү табыпчылыкка ишеним артып, дартына даба тапкандар болсо, ошол эле учурда колдоого албагандары да бар. Бул элдик медицинага деле мен көп кайрылбайм. Анан көптөр айтат, жардамы тиет деп. Анан биздин медицина тургандан кийин мен өзүбүздүн эле медицинага кайрылам. Мен көз карашым абдан жакшы. Мен канча жылдан бери ооруп жүрөм. Больницага жатам, результат көп болбойт, аз эле убакытта кайра башталат. Андан көрө элдик медицина мисалы үчүн жанагындай чай-пай немелер, массаждар ушулар жагат да. Ушулар менен жүрүп атам, эми жакшы 61-ден. Негизи мен ишенем табыптарга. Анан жакшы эле го. Туура эле болот. Туура эмес да. Арган чөп ким ал өзү медицинский образованиясы жок болсо, көбүнкү кичирөөк эме биле албайт да, баарын эле тескери болуп калат го. Негизи мыйзамдаштырууга каршысыз, э? Эгер аталган токтом долбоору колдоого ээ болуп, табыпчылык мыйзамдаштырылса, анда аларга медицинанын талабына жооп берген имараттарда бейтаптарды кабыл алышы керек дегендери да бар. Себеби азыркы таптагы тамырчы элдик дарыгермин дегендин баары үй шартында кабыл алып жатканын айтышат. Атайын талапка жооп бере турган, же болбосо мыйзамга киргенден кийин бул мамлекеттик учреждение болуш керек деп ойлойм да. Негизи элдик медицина эле жакшы го, таптарга барган деген бир чети жакшы, кээ бирлер жакшы дарылашат, а кээ бирлери алдап да кетиши мүмкүн. Акчанын иштештин айынан ушу таапчылык менен иштеши да мүмкүн. Ошол эле учурда бул токтом долбоор социалдык тармактарда да талкууга жем таштаган. Кана илгерки табыттар болсо сонун эле го, жалаң аферистер, пиары күчтүү. Туура идея, колдош керек табыпчылыкты. Көптөн бери аракеттер жүрүп жатат. Кайсы бир жумушчу тобуна мен да кирген элем. Илгерки табыптар жок азыр. Жалаң аферистер Зейналовго окшоп ракты айыктырам деп миллиондорду шыпыргандар. Деген менен табыпмын дегендердин баары эле бул илимди иликтеп иштегендер эмес дегендери да бар. Алардын арасында алдамчылык жол менен дарылайм деп акча иштеп алуу аракетинде чайкоочулук кылгандар да жок эмес дейт эксперттер. Мындан улам табыпчылыкты мыйзамдаштыруудан мурун салттуу медицина менен элдик медицинага так аныктама киргизүү зарылдыгы айтылууда. Аша чап кеткендер бар, баягы алас сүп теге акалай макалай дегендер болбойт турган нерсе. Муну ар ким өзүнүн эл дагы өзүнүн билим деңгээлин көтөрүш керек. Эл да билиш керек кимге бара турганычы. Алардык илимий деңгээлде багытталган болсо, чыныгы эле ошондой касиеттүү болсо, барып дарыланса болот. Бизде бүгүнкү заманда андайлар аз, андайлар өтө аз. Көбүнчөсү эле шарлатан, алданбай, элдин акчасын алмай, элдин канын сормай болот го. Эң биринчиден муну багы шарлатандык деңгээлден илимий деңгээлге көтөрүлүш керек да биринчиден. Экинчиден бул салттуу медицинаны биздин мед академияда сабак ачыш керек. Факультеттерди ачыш керек, кафедраларды ачыш керек, кадрларды даярдаш керек да. Үчүнчүдөн бүгүнкү күндөгү биздин саламаттык сактоо министрлигинин астында комиссия түзүлүш керек. Комиссия түзүп, Кыргызстанда болгон салттуу медициналардын метод лечения деп коет го, түрлөрүн тизмектеп, ошонун кайсысы илимге жооп берет, кайсысы илимге жооп бербейт. Ошону бөлүш керек. Илимге жооп бербегендерин баарын алып салыш керек да. Төртүнчүдөн биздин факультеттерди ачкандан кийин андан тышкарыдагы жана повышение квалификация деп коет. 3 ай, 6 айга буларды окутуш керек да. Табыпчылык мыйзамда белгиленген тартипте каттоодон өтпөгөн жана элдик салттарда калыптанган адамдардын көптөгөн муундарынын турмуштук тажрыйбаларына негизденген дарт аныктоо жана дарылоо, илдеттин алдын алуу, айыктыруу усулу. Белгилей кетсек, буга чейин өлкөдө элдик табыптарга диплом берүү боюнча маселеси көтөрүлүп, ал парламентте да талаш талкууларды жараткан болчу. Деген менен адам өмүрүн алган табыпчылыкка байланыштуу ар кылчуулар улам чыгып, бирок мыйзамсыз дарыгерлик кылгандар өз ишин кайра эле мурдагыдай улантышат.
жашашып жаткан окуялар да жок эмес. Нурзат Көчүмкулова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Мына ушундай өзөктүү материалдар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Күндөмү жыйынтыктын акыркы кабарлары регион телеканалынын социалдык тармактагы баракчаларына да жайгаштырылды. Студияда мен Азамат Абдиев болдум. Кайрадан бир аптадан соң амандыкта көрүшөлү.